Салам достор. Кайрадан ушул каналда силер менен жолукканга абдан кубанычтамын. Эгер сен бул каналга подписка кыла элек болсоң, подписка кылып, ылдыйга комментарийга өз ой пикириң менен бөлүшүп кетсең, мага кызык болот. Бүгүн болсо өтө кызыктуу бир теманы силерге сунуштагым келет. Сүйүү гана сүйүүнү издейт дейт. И китепте мындай кызыктуу сөздөр жазылыптыр. Келиңиздер окуп көрөлү. Менин уулум, жүрөгүңдү мага бер. Жана сенин көздөрүң менин жолдорумду байкап турсун. Жакынымды сүйсөм, анын сүйүүсүн мен каалайм. Алдынан бир нерсе күтөм. Ар кандай мамиле сөз болобу. Эгер мен сүйбөсөм бул адамды, ал мага баары бир. Мага эмне кандай сөз айтат, эмне дейт экен. Чындыгында ошондой эле да. Демек, эгерде Кудай адамды сүйүп калса, адамдын сүйүүсү да керек болот экен да. Адамдан бир нерсе күтөт экен да. Ушинтип накыл сөздөрдө 23 бөлүм 26 аятта ушундай сөздөрдү айтат экен. Уулум, жүрөгүңдү мага бер деген жерге. Ушул жерге мындай көңүл буруп көрсөңүздөр. Жаратылган жан Кудайдан сураш бул табигый нерсе, чынбы? Биз о Кудай бер, о Кудай буйрусун деп биз сурайбыз Кудайдан. Бирок бул жерде жараткан өзү алсыз адамга кайрылат экен. Жүрөгүңдү мага бер дейт. Ырыскычы болуп, улуу курмандык эшиктин алдына отуруп тыкылдап турат экен. Жараткан өз пендесинен сурайт экен. Курмандык эмес, мактоо жана даңк эмес, бирок ага жүрөгүн берүүнү суранат экен. Кудайдын сүйүүсү канчалык чоң болушу керек. Анткени ал болсо биздин ордубузга коюп сурап атат. Негизи ал сураш кереги жок. Бирок Кудайга кандай пайдасы бар? Бир туугандарым, жүрөгүбүздү ага берүү менен анын улуулугуна бир нерсе кошо алабызбы? Кудайга баардык мүлкүбүздү, байлыгыбызды берсек дагы аны байыта алабызбы? Кудайым айтат, алтын, күмүш меники дейт. 1000 тоодогу малдар дагы аныкы экен да. Эгерде мен ачка болсом, сага айтпайм дейт Кудайым. Ал чексиз, улуу жана ага улуулук кереги жок. Ал жакшы, ага аны биз жакшы кыла албайбыз. Анткени ал өзү эле чексиз жакшы. Ал өзүнүн даңкын эч нерсеге, анын даңкысына эч нерсе кошуш кереги жок. Анткени ал өтө даңктуу. Эгерде ал биздин жүрөгүбүздү издеп, жүрөгүңөрдү мага бергиле деп жар салса, анда ал муну өзү үчүн кылып атабы? Жок, албетте ал өзү үчүн эмес. Ал биз үчүн кылып атат. Биздин жакшылыгыбыз үчүн. Кудай бизден ала турган эч нерсеси жок. Биз андан алабыз. Жада калса бекер алабыз, эчтеке бербей. О Кудайдын балдары. Бүгүнкү окуп жаткан ушул аят силер үчүн Кудай менен жаңылануу, жүрөгүңөрдү жаңылануу ушундайга чакырым болсун. Жүрөгүңөрдү Кудайга берүүгө.